Президент Садыр Жапаров электр энергиясы боюнча жаңы тарифтик саясат сунуштады. Ага ылайык тариф көтөрүлүшү мүмкүн. Эл өкүлдөрү Ысык көлгө казино ачуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Демилгени өлкө башчы дагы кубаттады. Жаңы салык кодекси иштелүүдө. Ишкерлер үчүн кандай шарттар түзүлөт? Өлкөнүн айрым аймактарында үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Дыйканчылыкка таасири кандай? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бишкектин 1-май райондук соту экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын мурдагы төрагасы Бакир Таировду коррупцияга күнөөлүү деп тапты. Таиров соттун чечими менен мамлекетке 265 000 сом айып төлөмөй болду. Ал октябрь айындагы парламенттик шайлоо алдында саясий партиялардын бирин каржылоо керек деген шылтоо менен мамлекеттик органдын башчысын ири суммадагы акча которууга мажбур кылган деп УКМК тарабынан кармалган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 1-май райондук бөлүмүнүн тергөөчүсү жана Чүй облусунун Аламүдүн районунун милиция кызматкери опузалап пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Билдирмеде айтылгандай, аталган милициянын кызматкерлери өз кызыкчылыктары үчүн жаранга сотко чейинки ишке байланыштуу кысым көрсөтүшкөн. Бул үчүн алар андан $2000 өндүрүшкөн. Кызматкерлер сотко чейинки ишти токтотуу маселесин чече албай, опузалап талап кылуу фактылары ачыкка чыкпаш үчүн ал жаранга $1500 кайтарып берүүгө аргасыз болушкан. Калган $500 кайтарып берүү учурунда кармалышкан. Бул факт жазык кодексинин 326 беренесинин 1-бөлүмү опузалап пара алуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Айзада Канатбекова киши колдуу болгон жердин сүрөтүн жарыялаган 3 милиция кызматкери жазаланды. Бул тууралуу Чүй облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Социалдык түйүндөргө тарап кеткен сүрөт, анын ичинде кылмыш катталган жерге ташталган медициналык колгаптар боюнча фактынын негизинде кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Иликтөөнүн башкы максаты милдетин так аткарбай көңүл кош мамиле жасаган кызматкерлерди жоопко тартуу болгон. Ага ылайык Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын жоруктар бөлүмүнүн кызматкери Экеев менен криминалдык милиция кызматынын жетекчиси Самаевке катуу сөгүз жарыяланып, криминалдык топту коштоп жүрүүчү инспектор-криминалист милициянын капитаны Янванчиновго кызматына дал келбестиги боюнча эскертүү берилди. Президент Садыр Жапаров электр энергиясындагы 700 киловатт-сааттык чектөөнү жоюуну жана тарифти көтөрүүнү сунуштады. Өлкө башчынын айтымында тоолуу жана шарты катаал райондорго 1 сом 4 тыйындан берилип, чектөө толук алып салынат. Ал эми жашоо турмушу жакшы үй бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан сатуу сунушталып жатат. Темага Тазагүл Эмилбекова токтолот. Электр жарыгына болгон баа көтөрүлүшү ыктымал. Өлкө башчы Садыр Жапаров электр энергиясы боюнча жаңы тарифтик саясат сунуштады. Бааны көтөрүү зарыл экендигин айткан президент көйгөйдү чечүү үчүн жарык пайдалануучуларды бир нече катмарга бөлүп, наркты ошого жараша коюу керектигин билдирди. Ага ылайык турмушу начар жакыр үй бүлөлөргө 74 тыйындан болуп, чектөөнү алып салуу каралып жатат. Ал эми тоолуу жана шарты катаал райондорго 1 сом 04 тыйындан берилип, чектөөнү толук алып салуу. Жашоо турмушу жакшы үй бүлөлөргө болсо 1 сом 48 тыйындан сатуу сунушталууда. Эми электр энергиясынын тарифи боюнча маселеге токтолоюн. Эми мындан ары бул системага 1 тыйын карыз албай, тарифтерди өзгөртүү жолдорун колдонуп, өз күчүбүз менен кризистен чыгып кетүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Андыктан биз сиздер менен мамлекеттин келечеги үчүн коркпой иш алып барып бере берели. Жыйынтыгы жакшы болот. Кийин көпчүлүк эл рахматын гана айтат. Мамлекет башчы энергетика тармагын реформалоо маселесин талкуулоо учурунда бул система терең кризиске батканын айтты. Ал жагдайды оңдоо үчүн кечиктирилгис чукул чараларды көрүү учур талабы экендигине токтолду. Президент ырастагандай, кыргыз энергетикасынын карызы 129 миллиард сомго жетти. Ошого жараша көмөк чордондорубуз, линияларыбыз оңолгон эмес. Тескерисинче итке минип калган абалга келиптир. Бул акчалардын көпчүлүк бөлүгүн энергетиктер эмес, бийлик башында отурушкан атка минерлер уурдап кетишиптир. Бул маселе боюнча эсеп палатасына тапшырма берилет.
изилдеп чыгабыз. Суунун башында олтуруп, электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттогон өлкөгө айланып калыптырбыз. Ушул тапта Казакстан менен Өзбекстандан алып жатабыз. Бул кыргызстандыктар үчүн өтө уят көрүнүш. Бул тармактагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн учурда бир катар кичи ГЭСтерди жана альтернативдүү энергия булактарын курууга басым жасалып жатыптыр. Энергетика жана өнөр жай министринин айтымында бүгүнкү күндө Токтогул, Үч Коргон, Ат башы ГЭСтерин калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Андан тышкары министр Камбар Ата 2 ГЭСинин экинчи агрегатын ишке киргизүү боюнча долбоор иштелип жатканын билдирди. Бул Токтогул ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Үч Коргон ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Ат башы ГЭСтеги реабилитация жумуштары. Андан тышкары Камбар Ата ГЭС 2-нин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү. Бул кыска мөөнөттөгү азыркы жүрүп жаткан долбоорлор. Азыркы тапта өлкөнү электр энергиясы менен камсыздаган эң башкы Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8,6 миллиард куб метрге чейин түшүп, коомчулукта жарыксыз калабыз деген тынчсыздануу жаралууда. Буга чейин 2007-2008 жылдарында Токтогулдагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Эгерде суу 6 миллиард куб метрге чейин азайса, ГЭС авариялык абалга кабыла тургандыгын энергетиктер эскертип келишет. Наша энергосистема, Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу Кыргызстандын электр энергиясын экспорттоого өбөлгө болот. Электр энергия тармагындагы абалды жакшыртуу үчүн чакан ГЭСтерди көбөйтүү зарыл. Ошондо гана суу тартыштыгы азайып, абал калыбына келет. Антпесе эл кыйнала берет. Кыргызстанда электр энергиясы үчүн тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын. Андан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер үчүн тариф 2 сом 24 тыйын. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунда кумарканаларды ачууга жол ачкан мыйзам долбоору жөнүндө билдирүү жасады. Мамлекет башчы анда кумарканалар Кыргызстан жарандары үчүн эмес, чет элдиктер жана туристтер үчүн гана ачыларын белгилеген. Айтымында мыйзамда кыргызстандыктардын кумарканага кирүүсүнө жана кумар оюндарын ойноосуна тыюу салынары жазылып турат. Мындай тажрыйба көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде коңшу өлкөлөрдө кеңири тараганын айткан Жапаров, айрым алысты көрө албаган популист депутаттар бул мыйзам долбоорун колдогон депутаттарга каршы кара пиар жасап жатышат деген. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Ысык Көл облусунун аймагында кумаркана жайларын ачууга уруксат берген мыйзам долбоору талаш тартыш менен биринчи окууда кабыл алынды. Долбоорду 68 депутат колдоп, 23-ü каршы добуш берди. Жогорку кеңештин депутаттары 2020 жылы өлкө аймагында мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө прокуратура органдарынын аткарган иштери тууралуу башкы прокурордун отчетун канааттандырарлык деп тапты. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин маалыматында 2020 жылы өлкөдө 140 миңге жакын кылмыш катталганын кабарлады. Мунун ичинен 78.254 кылмыш, 61.236 жорук болуп эсептелет. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 24 миңге 2019 жылы 160 миңден ашык кылмыш катталган. Былтыр адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 210 факт катталган. Анын 182си өндүрүштөн кыскартылып, 11 гана соттун кароосуна жиберилген. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев мандатын тапшырды. Эл өкүлүнүн мандатын алуу маселеси Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү жыйынында каралды. Ага ылайык Жумалиев кызматтан кетүү боюнча арызын 13 апрель күнү жазып БШКга тапшырган. Бүгүнкү жыйында БШКнын мүчөлөрү депутаттын мандаты боюнча токтом долбоорун бир добуштан кабыл алышты. Ваканттык орун Аманкул Токтомамбетовго өткөрүп берилди. Салык кодексинин жаңы редакциясы иштелүүдө. Ага ылайык кодекстеги мүчүлүштүктөр жоюлуп, ишкерлерге ыңгайлуу шарттар түзүлөрүн салык кызматынын жетекчилиги кабарлады. Ал эми буга ишкердик коомчулук ынанып жатабы жана бул кадам көмүскөдөгү бизнести ачыкка чыгара алабы? Кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бешелен кызынын материалында.
Буга чейин сын көп айтылып келген салык кодекси кайрадан жазыла баштады. Кодекстин жаңы редакциясы ар тараптан түзүлгөн 4 жумушчу топ тараптан иштелип жатат. Негизги максаты учурдагы кодекстеги мүчүрүштүктөрдү жоюп, ишкерлерге салык тапшырууда ыңгайлуулуктарды түзүү. Конкреттүү өзгөртүүлөр тууралуу салык кызматынын жетекчи орун басары буларга токтолду. Мисалы, налог с продаж, налог на прибыль, да, ошолорду бириктирип, бир единый налог дагы башка бир түрдүү жасаганга, анан регистрационный порог по НДС бар, мисалы азыр 8 миллион, да, ошону да көбөйтүү боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Налоговый льготы, ошол льготаларды да карап чыгуу маселеси туруп атат. Ошондой эле жер салыгын жана мүлк салыгын дагы ошол объединить этип бир салык болсо жакшы болот эле дегендер да бизнес айтып атат ошону. Буга чейин вице-премьер-министр Артем Новиков дагы салык кодексин жаңылоого убакыт келип жеткенин айткан эле. Ал өз сөзүндө 2009-жылы кабыл алынган кодекске ушул күнгө чейин дээрлик 130дан ашык өзгөртүү жана толуктоолор киргенин белгилеген. Чындыгында бүгүнкү күнү көмүскөдөгү ишкерликтин күчөп жатканы дагы дал ушул түшүнүксүз салык кодексин айынан экенин эксперттер айтып эле келишет. Ар ай сайын милдеттүү түрдө тапшыруу керек болгон отчеттор орто жана чакан бизнеске таптакыр түшүнүксүз. Ошондуктан ишкерлер жаңы өзгөртүүлөр сөзсүз керек деп эсептешет. Это очень сложно. Бизде салыктар төмөн болгону менен кагаз иштери өтө татаал. Чакан бизнеси бар ишкерлерге бул албетте түшүнүксүз. Айрыкча аймактардагы бизнесмендерге оор. Ай сайын берилүүчү отчетторду талаптагыдай аткарыш үчүн тажрыйбалуу эсепчи болушуң керек. Эми салык кодексинин жаңы редакциясынан ушуга окшогон кагаз иштери жөнөкөйлөштүрүлөт деп ишенип турабыз. Өзгөчө чакан жана орто бизнеске. Ишкерлик менен алектенип жатасыңбы? Анда мамлекетке тийиштүү салыкты бер дагы ишиңди андан ары улан. Ошондо гана көмүскөдөгү бизнести ачык калып чыга алабыз. Они выйдут из тени. Эгер ишкер бир эле отчетту талаптагыдай тапшырбаган болсо, айып биретинде ага 13 000 сом жазылат. Ал чакан ишканабы же кумтөрбү айырмасы жок. Бул албетте кичинекей бизнеске сезилерлик байкалат. Буга кошумча салык кодексиндеги дагы бир мүчүрүштүк бул кодекстеги карама-каршылык. Жөнү жок тынымсыз текшерүүлөр ишкерликке чоң кедергисин тийгизет. Ошондуктан жаңы редакцияга биринчи кезекте туура өзгөртүүлөр кириши зарыл. Мыйзам базасында болгон карама-каршылыктарга таянып, ашыкча мындай текшерүүлөр өтүп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин оюбузча ушу карама-каршылыктарды жокко чыгарыш керек. Ошол кемчиликтер бар экен. Ошо менен жанагы текшерүү органдарынын алдынан ошо негиз жоголот да. Ошондуктан мына биз актив түрүндө ушу экономика жана каржы министрлиги менен иштеп атабыз. Бул жагынан өзүбүздүн бүт тажрыйбабыздан чыккан бүт сунуштарыбызды бердик. Бирок бизнес коомчулук редакция менен эле жагымдуу шарттар түзүлүп кетет деген ишеничтен алыс. Андыктан анын жазылгандай иштеп кетишин, өкмөт көзөмөлдөп берсин деген талапты коюшууда. Белгилей кетсек, ишкердиктин абалы быйыл тажылуу вируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам угу-бетер оорлогон. Кирешеси жок отурганын айткан бизнес өкүлдөрү салык төлөөгө чамасы жок экенин белгилеп келишет. Чолпон Бейшелен кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Бишкек шаарында АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 50 сомдон ашты. Бул тууралуу күйүүчү май сатуу менен алектенген компаниялардын сайтынан көрүүгө болот. Бүгүн эртең мененки маалыматка караганда Газпром компаниясы АИ 95 үлгүсүндөгү бензинди 50 сом 50 тыйындан, АИ 92 үлгүсүндөгү бензинди 48 сом 50 тыйындан сата баштады. Ал эми Роснефть АИ 95 үлгүсүндөгү бензинге 50 сом 30 тыйын, АИ 92 үлгүсүндөгү күйүүчү майга 48 сом 30 тыйын деген баа койду. Буга чейин бир нече күн АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 49 сом 50 тыйын, кийин 49 сом 90 тыйын болуп кармалып турган. Адистер күйүүчү майдын баасына дүйнөлүк рыноктогу абал таасир этип жатканын айтып келет. Катуу жааган жаандын кесепетинен Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кызылтуу айыл аймагынын жашасын Жаңы Булак айылдарында сел жүрүп турак үйлөрдүн короолорун каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Селдин кесепетинен Тала Булак жана Көк Булак айылдарынын ички чарбалык унаа жолуна көпүрөгө зыян келтирилген. Тактоо үчүн жерине Сузак райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ тартылган. Өлкөнүн көпчүлүк аймагында абанын табы -4 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына караганда суук 23 апрелге чейин созулат. Мындай туруксуз аба ырайы өз кезегинде жазгы талаа иштерине кедергисин тийгизбей койбойт. Теманы кесиптешим улантат.
Бүгүн 21 апрелде Талас облусунун Кызыл Туу айылында кар жаады. Мындай туруксуз аба ырайы Кыргызстандын бардык аймактарында күтүлүп жатат. 22 апрелде көпчүлүк аймактарда үшүк жүрөт. Өзгөчө өлкөнүн дыйканчылык аймактарында абанын табы дээрлик 4 градуска чейин төмөндөйт. 22 апрелде, 23 апрелдерде үшүк жүрүшү күтүлүшү ыктымалы бар. Абанын температураларынын төмөндөшү күтүлүп, түнкүсүн жана эртең менен Чүй Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, ошондой эле Ысык Көл Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, дагы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондордо үшүк жүрүшү күтүлүп, 0 градустан -3 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Мындай үшүктөр гүлдөп жаткан бактарга, мөмөлүү дарактарга, ошондой эле эгилген жердеги өсүмдүктөргө дагы өзүнүн зыянын келтирет. Жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан чакта үшүк дыйкандардын мээнетин текке кетирүүдө. Буга чейин 3 апрелде Оштун Араван районунда картошка кар алдында калган. Бирок айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги муну эске алып, дыйкандарга конкреттүү сунуштарын бере элек. Апрелдин башындагы үшүк жалпы дыйканчылыкка чоң деле кедергисин тийгизбейт деген ведомство өкүлдөрү айдап себүү иштери аяктап калганын кабарлады. Албетте, март айындагы, апрель айындагы жамгыр азыраак тоскоолдук болду. Бирок ага карабастан дыйкандарыбыз аракет жасашып, азыркы учурда жалпы калкандуу негиндерин азыктандыруу деп коебуз. Былтыркы күздө эгилген азыктандыруу иштери Ысык Көл областынан башка жерлерде бүт аякташкан. Жер айдоо да былтыркы жылдан деңгээлинен жогору барып атат. Азыр ал эми себүү жумуштары боюнча биз калкандуу негиндер деп коебуз. Буудай, арпа негизинен азыр буудай бир 65% чейин, арпа бир 75% чейин эгилип койду. Чындыгында аба ырайы, жер кыртышынын даярдыгы, үрөн тууралуу дыйкандарда суроо көп. Бирок көпчүлүк учурда аларга жеткиликтүү маалымат берилбейт. Ошондуктан ар жылы насый алып үрөнүн сепкен дыйкандар кудайлап күзгө жетишет. Алардын арасында үшүккө түшүмүн алдыргандар дагы жок эмес. Мындан улам айыл чарбага камсыздандыруу механизми киргизилиши керек деген мурдагы айыл чарба министри Тирек Токтогазиев белгилейт. Погода туура эмес болуп калса, аба ырайычы бузулуп, түшүмдү жогото алышса, анда камсыздандыруу механизми аркылуу аларга чыгымдарын кайтарып бергенге бул мындай базар экономиканын рычагы бар да, ушундайды иштетиш керек. Көбүнчө өлкөлөрдө мындай ошол эле Туркияда, Европада, Америкада камсыздандыруу технология эмеси мындай ыкмасы иштеп турат да. Ошондуктан аларда ушундай природный бир катаклизм, форс-мажорлор болсо, аларда жеңил эле эч кандай бюджетке да нагрузка жок. Бул ушул базар экономиканын рычагы менен иштеп кетет да. Албетте, күзүндө алган түшүм менен өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу аныкталат. Тагыраагы канчалык түшүм мол болсо, базарда азык-түлүк арзан болот. Бирок пандемия маалында Кыргызстанда бир дагы азыктын кору болбогондугу, даярдык керек экендиги дагы бир ирет эскертти. Андыктан азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылуудан мурун алгач өлкөгө кирген аткезчиликке бөгөт коюу керек. Азык-түлүк коопсуздугу үчүн эмне эң маанилүү дегенде, буякта эң маанилүү нерсеси бул кайра иштетүү заводдорду биз колдоп бериш керекпиз да. Анткени бизде мына эки нерсени байкадым. Чоң лобби группа бар экен, бул импортерлордун, контрабандисттердин да, өкмөттө дагы, жогорку кеңеште дагы. Булар ушул ар бир канча мындай фура кирип аткандан өзүнүн акчаларын коррупциялык механизмдер аркылуу ар бир фурадан $1000 акчаларды алышат да. Ал бюджетке түкпөйт. То есть бюджетке, мисалы үчүн, ундан эле 1 миллиард сом жылда түшпөйт экен. Ошондой эле эксперттер эгер өлкөнүн даяр продукцияны өндүрүүгө чамасы жетпесе, жок дегенде өндүрүлгөн сырьёну алып келүүгө шарт түзүү керек деп эсептешет. Чолпон Бейшелен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.
Бишкек шаарында Борбор Азиядагы эң мыкты 5 ири көргөзмөлөрдүн катарына кирген курулуш, энергетика, атайын техника жана коопсуздук аталышындагы 18-чи эл аралык конгресс жана көргөзмө форуму ачылды. Иш-чарага быйыл 7 мамлекеттен 70-тен ашуун компания келди. Саамалыкка чет өлкөлүк компаниялардын, Кыргызстандагы расмий өкүлдөрү жана ата мекендик компаниялардын жетекчилери катышты. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстандын шартына ылайык жер титирөөгө туруштук бере алган, жылытуу системасы үнөмдүү, сапаттуу үйлөрдү, имараттарды курууну үйрөткөн бул көргөзмө Бишкек жана Ош шаарларында өтүп жатат. 18-чи эл аралык конгресс жана көргөзмө форумуна быйыл 7 мамлекеттен 70-тен ашуун компания келди. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Нургиза Тажибаева. Бул саамалык 4 эл аралык адистештирилген көргөзмөлөрдү бир аянтчага бириктиргенин айтат. Форумдун алкагында 4 көргөзмө өтүп жатат. Бул биринчиси курулуш жана курулуш тармагында, энергетика тармагында, атайын техника тармагында, анан коопсуздук тармагында көргөзмөлөр болуп атат. Азыр бул жакта 7 мамлекеттен 70-тен ашуун компаниялар катышып отурат. Алар мисалы Россиядан келип отурушат, Украина, Белоруссия, Казакстан, Узбекистан ушундай өлкөлөрдөн келип атышат. Ошондой эле бул 180ден ашуун дүйнө жүзүнүн брендтеринин расмий өкүлдөрү катышып атышат. Алар Кыргызстанда расмий өкүлдөрү катышып атышат. Форумдун өзгөчөлүгү курулуш, энергетика, атайын жабдуулар тармагында иштеген мекемелердин өкүлдөрүнүн башын бириктирип, тажрыйба алмашуусуна, акыркы улуттук жана чет өлкөлүк өнүгүүлөр менен таанышуусуна өбөлгө түзүү. Көргөзмөнүн катышуучусу Яна Захарова Ambience дизайнындагы лифт машинасын ойлоп тапкан. На выставке мы представляем лифтовую кабину в дизайне Ambience. Бул жерде мүнөздүү өзгөчөлүктөр кабинанын вертикалдык жарыктандыруусу, энергияны үнөмдөөгө жардам берген диоддук жарык. Ошондой эле бул лифт начар көргөн адамдарга бир кыйла жардам берет. Светодиодное освещение, которое помогает сохранить электроэнергию. Иш-чаранын алкагындагы жолугушуулар жаңы сүйлөшүүлөр, өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтип, ишкер байланыштарды жана келишимдерди түзүүгө, ой пикир жана жаңы технологияларды алмашууга мүмкүнчүлүк берди. Башкыртстандан келген экспортту колдоо борборунун өкүлдөрү кыргызстандыктарга сапаттуу, суроо талапка ээ болгон курулуш техникаларын жасоону үйрөтүү ниетинде. Также мы понимаем, что в Кыргызстане биздин акылдуу домофондор Кыргызстанда чоң суроо талапка ээ болот деп ишенебиз. Анткени биз сапаттуу техникаларды иштеп чыгарабыз. Бул акылдуу домофонду дүйнөнүн каалаган бурчунда колдонсо болот. Артыкчылыгы домофон адамдын жүзүн тааныйт. Кыргызстанда да курулуш тармагын өнүктүргөн мыкты техникалар чыгат деп ишенем. Домофон позволяет не только открывать с приложения с любой точки мира дверь. Аталган форум гибриддик форматта өтүп жатат. Көргөзмө 22 апрелге чейин уланат. Курулуш тармагына кызыккандар үчүн эшик ачык. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.